Сабатачуу сабагы. Балдар, эмнени көрүп турасыңар? Азаматсыңар, туура таптыңар. Үкү. Үкү. Үкү бул жырткыч канаттуу куш экен, балдар. Үкүнүн канаттары жумшак жана үлпүлдөк болгондуктан кыздардын топуларына тагышкан. Үкү. Үкү топу деп айтканда кулагыңар эң биринчи кайсы табышты укту, балдар? Азаматсыңар. Ү табышын уктуңар, Азаматсыңар. Келгиле чогуу баарыбыз үкү топу деп айталы. Үкү топу. Үкү. Демек, балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ү табышы жана тамгасы. Жогоруда көрүп турганыңар ү тамгасынын басма жана жазма түрү. Келгиле ү тамгасын катыштырып сөздөрдү табалы. Үтүк. Үтүк. Азаматсыңар. Үлүл. Үлүл. Үй. Үй. Эң сонун азаматсыңар. Келгиле дагы ойлонуп көргүлө. Күзгү. Күзгү. Эң сонун азаматсыңар. Күчүк. Күчүк. Күчүк үй жаныбары. Келгиле, балдар, ушул айткан сөздөрдү муундарга ажыратып көрөлү. Үтүк. Муундарга ажыратабыз. Үтүк. Бул сөзүбүз эки муунга бөлүндү. Ү табышы үндүү табыш. Ү табышы сөздүн башында келди. Ү табышын биз кызыл түс менен боёйбуз. Азаматсыңар. Келгиле дагы сөздөрдү таап муундарга бөлөлү. Күчүк. Күчүк деген сөзүбүз да эки муунга бөлүндү. Сөзүбүздө канча үндүү табыш болсо, ошончо муунга бөлүнөт дегенбиз. Күчүк деген сөздө ү табышы сөздүн ортосунда келди. Күзгү. Күзгү. Бул сөзүбүз да эки муунга бөлүндү. Ү табышы сөздүн аягында келди. Демек, балдар, ү табышы сөздүн башында, ортосунда, аягында келерин баарыбыз билдик. Азаматсыңар. Ү табышы үндүү жана аны биз кызыл түс менен боyorубузду билдик. Келгиле анда ү табышын катыштырып сөздөрдү айталы. Үкү. Үлүл. Үй. Үтүк. Азаматсыңар. Эң сонун. Өз алдынча да силер ойлонуп сөздөрдү тапкыла. Келгиле эми, балдар, ү табышын катыштырып муундарды түзөлү. М. Ү. Мү. Л. Ү. Лү. Н. Ү. Нү. Азаматсыңар. Мү. Лү. Нү. Балдар, биз буга чейин тамгадан муун, муундан сөз, сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзөбүз деп айтканбыз. Келгиле анда сүйлөмдөрдү түзөлү. Бул үлүл. Бул сүйлөм эки сөздөрдөн түзүлдү. Айнура көйнөктү үтүктө. Бул сүйлөм үч сөздөрдөн түзүлдү. Азаматсыңар, балдар. Эми, балдар, силер өз алдыңарча ү табышын катыштырып сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бүгүн биз силер менен ү табышы жана тамгасы менен тааныштык. Саламатта болгула, балдар.